Урматтуу президент мырза, сизге Эфиопия Федеративдик Демократиялык Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгар укуктуу элчиси Джемаль Бекер Абдулла мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Президент Садыр Жапаров бүгін bir қатар өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамоталарын кабыл алды. Алардын катарында Канада, Испания, Эстония, Алжир, Эфиопия, Чыгыш Уругвай жана Венесуэланын элчилери бар. Салтанаттуу азем чет өлкөлүк дипломатиялык миссиялардын башчыларын Ардак Кароолдун тосуп алышы менен башталып, андан соң элчилер президент Садыр Жапаровго ишеним грамоталарын тапшырды. Мамлекет башчысы алар менен саламдашып, элчилерди дипломатиялык миссиясынын расмий башталышы менен куттуктап, эзелтен кыргыз эли дипломатиялык ишмердүүлүккө чоң маани берип, ар дайым урматтап келгенин айтты. Эгемендүүлүк алган күндөн тартып, Кыргызстан дүйнөдөгү бардык өлкөлөр менен саясий диалогду жана соода экономикалык кызматташтыкты ырааттуу өнүктүрүп келет. Биз сиздердин өлкөлөр менен дагы өз ара пайдалуу жана жемиштүү өнөктөштүктү чыңдоого даярбыз. Бул максатка жетүүдө сиздердин эмгегиңиздер абдан маанилүү экенин белгилеп кетким келет. Сиздердин өлкөлөр менен Кыргызстандын ортосундагы учурдагы мамилелер жөнүндө кыскача мүнөздөмө берүүнү туура көрүп турам. Канада менен мамилелерди чыңдоо биздин өлкө үчүн өзгөчө мааниге ээ. 2023 жылы Канада Республикасына кайра жаралуучу энергетика тармагын өнүктүрүү үчүн Кыргыз Республикасына Канада өлкөсү $5 миллион грант бөлүп берген. Кайра жаралуучу энергия булактарын колдонуу, инфраструктураны өнүктүрүү жана айыл чарбасындагы инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу тармактарында кызматташтыкты улантууга биз даярбыз. Испания Кыргызстан үчүн Европадагы маанилүү өнөктөш. 2022 жылы Испания Кыргызстанга тоо экосистемаларын сактоо боюнча стратегияларды иштеп чыгууда жардам берген. Испаниялык компаниялар Кыргызстандын түштүгүндө күн электр станцияларын курууга катышкан.